Азыр Ишенбай Дүйшөнбе комитеттин төрагасы катарында суроо коюп атат. Чычкандын ичине ким альтернативный жол курат дейт. Чычкандын ичи эч кимге кереги жок. Ал жерде жанагы ГСП сандай мындай зона отдыха болуп кете берет. Ал жерде маселе жок. А Чычканга жеткенге чейинки орундарчы булар айтып атпайбы? Белгилүү бир деңгээлдеги бөлүмү менчикке берилип кетиши мүмкүн дейт. Мен сизге мисал келтирейин. Сосновкадан түшкөнүңүздөн кийин Бишкекке жетиш үчүн альтернативный дорога бар. Карабал аркылуу келсе болот. Жана Ош Бишкек проектisi менен бүткөн Жакшынакай жол менен жолсун Чичерин айылы аркылуу келсе болот, айылдарды аралап. Айтат, мына альтернативный жол турат, Чичерин аркылуу кете берсең болот Бишкекке дейт. А ким жок деп атат? А эмне үчүн биз Татнакай ушул Ош Бишкек жалпы Кыргыз мамлекетинин акчасынан түшкөн жол менен биз акчаны төлөп киришибиз керек? По закону не будет правильно. Альтернативная дорога, пожалуйста, через айылы. Или Оштон олтуруп Өзгөнгө жеткенге чейин. Есть альтернативная дорога через Карасу. После иракской бомбежки. А почему без через Отсадры кетпешибиз керек? Азыр Ош Бишкек маршруту боюнча, проекция боюнча Жакшынакай жол бүтүп атат. Пожалуйста, альтернативная дорога. Или мына объездной жолду сиз айтып атасыз. Это не государственный жолдор. Мен билишиме караганда ушул 80-жылдардын орто чендеринде, аяк чендеринде ошол жол берилген. Мамлекеттик эсебинен курулган. Сиз айтасыз, госприемкасы жок деп. Да, союз распался и госприемка как такого понятия жок болду. Эгер я жок, мен муну сүйлөмө жаап отурган бул жердеги объездной жолду айтып атам. Сүйлөбөңүз. Бул дагы, пожалуйста, сиздерге альтернативный жол. Мен айтайын, Кубанычбек Мырзабековичти сыйлайм. Бизди мыйзамды кандай кылып жазып коюштар кеп эмес. Кеп ошол мыйзамды кайсыл чиновник кандай аткарат. Мына по кусочкам жерлерди сиз ошол жолдорду сатып баштайбыз. Жолдорду сатып баштайбыз. Таш көмүрдөн мына Караколго келгенге чейинки объездной жолду салып койсо, же болбосо тоолордун арасында бар. Альтернативный жол деген бар да ошол жерде. Мен айтып коюшум керек, урматтуу коллегалар, биз токтотолу эми ушул нерсени. Токтотолу. Ансыз деле бардык нерсени сатып бүттүк. Бизде ушундай адат пайда болуп калды. Айланайындар, сиз дагы мындай бир эч бир мындай унутта калбайсыз. Же болбосо караштырып көрүңүз. Биргелешип иштейли деп койгон намек это больше, чем закон. Биргелешип иштейли деген намек да бул. Эмне үчүн Исанова көчөсүндө супермаркет Бета Стористе бесплатная стоянка деп жазып коет дагы. Эмне үчүн сунун алдындагы бүт бардык жерде менчиктештирип алгансыңар? Эмне үчүн ар бир стоянкага акча төлөйсүңөр? Эмне үчүн ушул Тоголок Молдо көчөсүнөн Чүй проспектине жеткенге чейин жолдун арасынан жөө келсең тез келесиң? А эмне үчүн ал жерге машинаны токтотуп турасыңар? А закон о автомобильной дороге запрещается ошондой жерлерде. Туурабы, Кубанычбек Мырзабекович? Өзүңүз деле өтөсүз го. Мына сиздин министерствонун алдынан эртең менен кечинде өтүп болбойт, билесиз аны. Хотя стоянка деген жер жок ал жерде. Эмне үчүн бүт бардык дүкөндөрдүн алдындагы стоянкаларды, базарлардын алдындагы стоянкаларды алар эмне частный дорогага кирип калган уже. Или они за свой счет платят, что ли? Ош базарынын тегерегин карап көрүңүз, Багдад, настоящий Багдад. А эмне Ош базарындагы улуу урматтуу менчиктин ээси ошо кишиге алган сборлор жетпей атат, ошол жолду оңдоп койгонго. Эгер менчикке берилген болсо, эмне үчүн сиздер аны көзөмөлдөбөйсүздөр? Эгер мамлекеттик жол болгон болсо, эмне үчүн аны оңдоп койбойсуздар? Так что вопросов слишком много. Маселе абдан көп, суроо көп. Мен мына мыйзамда жана токтогон жол уюмуна дагы Исмаил Исакович дагы бул мыйзамдын негизги идеологиясындагы 4-5 статьяны 4 статьяны айтып өтүштү Кубанычбек Мырзабекович. Мына жерде 4 статьясы өзү бири-бирине абдан карама-каршы келет да. А окумуштуу юристтер эмне үчүн ушундай карама-каршылыктарды жазып коет? Чтобы толкование было разное. Понятие было разное. Алмаз Алмбекович айткандай, по понятиям толковали. Если будет судиться, в зависимости от того, кто подает в иск, и в зависимости от того, кто ответчик, исходя из этого будет объяснять народу. И они будут совершенно правы, что законодатели установили такую норму, для которой мы будем виноваты. Иначе как понять? Награвайсызбы. Акы төлөнүүчү автомобиль жолдор төмөнкүлөр аркылуу төлөйт. Колдонуудагы жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору акы төлөнүүчү автомобиль жолдорунун категориясына өткөрүү. Это передача, если дословно перенести, это передача, отдача из одной категории в другую категорию. Түшүнүктүү эле жазылып турбайбы? Анан кандай запрет кылып коебуз дейсиңер? Альтернативный жолду бульдозер менен бир грейдер менен сүрүп өткөрүп коесуңар дагы, вот я альтернативный дорога айланайын кара таман. Ушуну менен жүрө бер, жете турган жериңе жетесиң, а по этой дороге давай дорогой заплати. Мы так должны понимать, уважаемые законодатели.
10 жылдан бери депутат болып отырабыз, и каждый раз попадаем на ловушку. Каждый раз они лучшие, каждый раз они хорошие, каждый раз они радеют за народ. А мы их не понимаем. Мен түшүнөм, біраз жанагы түшүндүрүүчү иштер жүргөндөн кийин давайте отложим, давайте первым чтением, давайте на доработку. Рано или поздно муну алып келесиңер баары. Колду буту бурап олтуруп, выборы на носу дейсиңерби, башка дейсиңерби, айланайын бир жардам тиет дейбизби, түшүнүшүп калабыз бири-бирибизди дейбизби. Ошентип олтуруп өткөрөсүңөр. Но в конце концов уже мен бир мисал келтирип коеюн. Ишенбай жүрсөм экөөбүз келгенбиз го, чогуу келгенбиз го. Гамбургтан Бишкекке чейин келдик, бир тыйын төлөдүкпү бир жерде? Какие великолепные дороги? Какие автобаны? Ай, машинаның içinde oturup келатып, кофе içip келдик қой. Нигде ни одного тыйына не платили же. Все государственные, Польша ничего, бит государственный, Германия ничего, бит государственный. Другое дело, отдельные зоны есть, частный приват. Это отдельные зоны. Но магистральдардың бүт бары государственный воду, бир тыйын алган жоқ па бізде? Ни Россия, ни Белоруссия, ни Казахстан. Нигде же не платили. А почему мы, кыргызы, должны идти вперед? Мамлекеттик сала албастан туруп, мен түшүнүп турам, ушул ысык көлгө кеткен объезднойду менчикке бериш керек. Анан ал жактан казактарга шартты түзүш керек. Казактар келгенде Мерс 500 джип, андай мындайлар менен келет, алардан чоң-чоң акчаны алыш керек. И там уже наверняка есть хозяин, кто будет владельцем. Потому что когда проект пишется, под конкретного человека пишется. Урматтуу Баткалбекович, сиздин оюңузду түшүнөм. Айтып атпайсызбы, акчасы көп киши жакшынакай жолго төлөп коюп кете бербейт. Акчасы көп киши биз минген жанакы Жигулиде жүрбөйт, Запорожье, Москвичте жүрбөйт. Алар Бишкектин кочкаларын эч качан эмне кылбаган джиптерде жүрөт. Алар кете берет. А тез жеткиси келген болсо, почему вы не заплатите вот так? Но у нас-то, уважаемые коллеги, к сожалению, у нас та часть, которая может заплатить, позволит, ну 3-5%. А 95% что они будут делать? Мына незаконный поборлорду азыр Исмаил Сакчы айтып өттү. Туннелге кирип атканыңда да төлөйсүң, чыкканыңда да төлөйсүң, и көпүрөдөн өткөндө да төлөйсүң, келатканда да төлөйсүң. Ошол жерден акча алып аткан кишилерден сурайбыз да биз. Кимдин фирмасы десе байке түшүнүктүрүп эле сурай бересизби деп коет. Это тоже реальность. Бул дагы ачуучундук. 1 километр жол нормальный норматив менен өлбөй жарым өлбөй алса 1 миллион долларга чейин жетет. Кайсы миллионер, долларовый миллионер бизде жаңы жолду курат дейсиз. Курган жолду, именно курулуп даяр болгон жолду хапа жетип чөнтөккө саласыңар. Мен кечирип коесуз. Эгер ушул ишти аткарып өтүп кеткен болсоң, мы все будем соучастниками. Биз 10 жылдан бери көрүп атабыз. Завод, фабриканы курат, өздөрү курат деп эмне кылган Кыргызстанда бир таза, эч нерсени албастан туруп, жок жерден бир анча-мынча нерселерди кургандардын арасында бир 3-4% болушу мүмкүн. Анын ичинде мен урматтаган Кубат экем, бирок калгандарынын баары таза турган, көрүнүп турган, жаркырап турган нерселерди алып койбодубу бекерден. Аман болуңуздар. Мен урматтуу коллегалар, сиздерден суранам, жок дегенде ушул Кудайдын берген жолун менчиктештиргенден бизди сактап турсун. 1,5 жыл чыдап турсаңыздар мүмкүн башкача жүрөт. Рахмат.